Байтиктин бас бөлтөгүн сактоо коомунун мүчөсү болом. Бул иш-чаранын максатын айтып берсеңиз. Бул иш-чаранын максаты мындан келип чыкты да, ушу артыбызда турган улуу Байтиктин тоосуна бүгүнкү күндө 32 лицензия берилиптир да. Дагы иштеп аткан 8 заводдор бар. Ошонун негизинде жергиликтүү эл жайыт, өз жайыттарын, экологиялык коопсуздук маселелерин жана укук бузуу маселелеринин негизинде ушу курултай чогулуп атат деп чоң маселе алдыбызда койду да, оргкомитет түзүлүп, анан ушу курултай бүгүн буюрса өз ишин баштап жакшы өтөт. Сиз жыйынтыгы болот деп ишенесизби ошол иш-чаранын? Лицензия берилбей, бул жер булганбайт деп кепилдик берсе болобу? Эми кепилдикти мен бере албайм, бирок албетте өкмөт жана биздин президентибиз, депутаттар ушул маселеге кайдыгер болбойт. Жалаң гана ушу тоодо эмес, Кыргызстандын булуң бурчунда ушундай чыр-чатак, ар кандай келишпештиктер болбой аткан негизинде өз кандайдыр чоң чечимге келет деп ойлоп атабыз. Жол коопсуздугун сактап аткан мырзаларга Каныш эже, сиз да берип коесузбу комментарий? Айдоочулар, машиналарды алып койсоңор. Жок, эми эмне тилектештигиңизди айтып берсеңиз жакшы болот. 93-70 түз эфир кетет. Ой, түз эфир болуп атса, биз атай ушул бас бөлтөктү сактайлы деген ушул жол жээкке турбай бардыңыздар, мына аксакалдардын артынан чүйдүн тургундарынын мырзалары элдик курултайына келип отурабыз. Биздин бул жакка келип отурганыбыз бекеринен эмес, ушул тарыхый мааниси бар бас бөлтөк тоосунун 7 лицензиянын ордуна дагы 32 лицензия кошулуп, ушул башаламандык, мыйзамсыздык өкүм сүрүп атканы бул көңүл өйтөрлүк көрүнүш. Анткени ушул саясатта жакшы сүйлөп, социалдык тармактарга жакшы аттуу болгон айрым генералдар, ушул өзү чүйдүн тургундары дагы бар экен. Мына ушул нерсени ойлонуп кичине уялышы керек. Дагы мен ушул жалпы эле телекөрүүчүлөрдүн көңүлүн бир жагдайга бурат элем. Мына ушул Бишкекте көп кабаттуу курулуштар, үйлөр курулуп атканы баарыбыз эле кубанып атабыз, бирок ошого кеткен бул жерде жоопкерчилик кимде? Ошол госгеологиядабы? Ошол лицензияны берген же жергиликтүү бийликтеби? Жок, жергиликтүү бийликте бул жерде күнөөлүү деп айтканга болбойт. Бул түздөн түз күнөө Госком жанагы чалгындоо жана геология боюнча агенттик. Себеби булар баягы экологиялык, археологиялык жактан жоопкерчилик албайт экен да, көз карандысыз экспертиза түзсө эле ошолордун жыйынтыгы менен эле бере беришет экен. Кечээ бул боюнча өкмөттө маселе коюлганы менен мына ушунун өзү Кыргызстан боюнча мына ушул Тооген тармагында иштерин чакчылекей чыгып калганын көрсөтүп турат да. Ошондой эле могу Бишкектеги жанагы көп кабаттуу курулуп аткан үйлөрдүн ошол үй туруп атканына эле сүйүнбөй, керек болсо могу чүйдүн тегереги оюлуп кетип бараткан, керек болсо биз тарыхый деген Байтиктин кадимки бас бөлтөгүн ушул жер менен жексен кылып ушул оюп баратканыбызды ойлонушубуз керек. Бул оюнчук маселе эмес. Байтиктин күмбөзү бул жерде жайгашкан да, тетиги жерде. Ага кандай зыян келиши мүмкүн деп ойлойсуз да, Каныш эже? Эми күмбөзгө зыян болгондой мына могу биз турган тегеректин баардыгы ушул тарыхый жерлер да. Керек болсо мына могу жерде жайыты да биякта болчу. Жайыты да ушул жер, түгүл мына көпчүлүк биле бербесе керек, жанагы кадимки Ак үй Сооронбай Жээнбеков турган, башкалар турган резиденцияда 200 метр аралыкта өзү Байтиктин өзүнүн хан ордосу болгон экен. Бул өзү ушул тоонун касиеттүү экен, тарыхый экен тастыктап турган бир факт. Эми кийин резиденцияны ошол жерге билип куруштубу, билбей куруштубу, бирок факттын өзү ошол жерде Байтиктин хан ордосу болгон да. Биз жада калса ушундай нерсеге да маани бербей ушул тоону талкалап баратканыбыз өкүнүчтүү. Чоң рахмат, Каныш эже. Азыр мен дагы аман бол. Мен азыр айылдык кеңеш чакырып берсеңиз жакшы болот эле. Келиңиз. Жок, сиз эмне үчүн катышып атканыңызды ошол боюнча айтып берсеңиз. Жаңы Мундун өкүлү катары Аманбол Бабакулов бүгүнкү ушу бас бөлтөк айылында болуп жаткан жыйын бул элдик курултай. Эмнеге бул жерде элдер чогулуп атат? Анткени деген ушул жердеги мыйзамсыз жана берилип кеткен лицензиялар боюнча ушул жерде
ушул мынакей ыйык деп эсептелинген биздин Байтик Баатырдын күмбөзү жаткан артык асылып атканы бул ар бир эле кыргыз жаранын баягы түрткү кылышы мүмкүн. Анткени деген бул жер деген биз ыйык жер деп эсептейбиз да. Анткени берде деген Байтик Баатырдын эме сөөгү жаткан жерде ушунун артын касып аткандары бул мыйзамсыз деп эсептейбиз да. Ошондуктан биз дагы ушул бүгүнкү жыйынды колдоп келдик. Негизи муну токтотуш керек да, лицензияларын артка чакырыш керек дагы. Ыйык жерди ыйык бойдон мындай тарыхый жерлерибизди сактап калышыбыз керек. Ошол лицензиялар мыйзамдуу берилди деп эсептейсизби? Эми мунун баардыгы мыйзамдуу мыйзамсыз эмес экенин мен так айта албайм. Анткени деген биздин бийлик акча болсо баардык нерсени сата берет эмеспи? Ошондой эле бул жердеги лицензиялар да сатылып кетти деп эсептейм да. Чоң рахмат. Сау болуңуз байке. Айыл кеңештин эмеси. Өзүңүздү тааныш. Мен чыкпадым телевидение 5 канал тартып кеткен. Жок, эчтеке болду. Дагы бар. Мен фамилиям Жапаров, атым Дурус. Айылдык Байтик айыл кеңешинде депутатмын. Бул жыйындын максатын айтып берсеңиз. Жыйындын максаты боз бөлтөктү сактап калыш болду. Бул жерде 12 айыл, 12 айылдын жайыты. 12 айыл ушул жерге 11 ай малын жаят. Бир эле ай ушу азыркы убакыт, азыр момент талаада аңыз жеринде мал жайылып атат. Жаан жалган жер чөп жумшарып калган малдын баары ушу тоодон жайылат. Ошон үчүн биз кандай болсо да ушу жерди сактап калалы деп атабыз, боз бөлтөктү. Ушул лицензиялар кимге таандык болот байке? Сиз ошону териштирдиңизби? Жок, биз билебиз, что общий 32 лицензия бар экен. А таандык хозяиндерин билбейбиз, только билебиз генерал Кожоналиевде бир лицензия бар экен. А калганы бул анык бар. А бирок бир эле кишиники билебиз да, бир эле. Жергиликтүү компаниялар бар же чет элдиктер барбы бул жерде? Жок, бул жерде жергиликтүүлөр алып, но чет элдиктерге сатып жиберип атат. Бул ошол зыян экологиялык жактан караганда бир гана ошол айылдаргабы же шаарга да таасир этет деп эсептейсизби? Бул шаарга биринчи очередь шаарга таасир этет. Дейин да, эгерде бул жерде Келгенде бул деген Бишкектин четинде, Бишкектин үстүндө турат. Бишкектин түбүндө турат. Бишкектин түбүндө турганда тоодон шамал урат. Ошо шамал менен мына биз жашачулар көрүп турабыз да, кечинде тоодон шамал урганда бүт түтүн, чаңдын баары Бишкекти каптап атат. Бишкек деген бул Кыргызстандын борбору. Канча эл жашайт? Миллиондогон эл жашайт. Болуптур, бизди ойлой эле койсун айыл жергесин. Биз уже көнүп деле калдык айыл жергеси чаң-паңга. Но основной сактап калалы да, борбор бул Кыргызстандын столицасына бүт чаң кетип атса, муну кандай түшүнөсүң? кандай ошол завод, кирпич куруучу завод деп угуп калдык. Дагы эмнени өндүрөт? Бул кирпичный заводдор бар, үчөө. Андан бөлөк бул жерде азыр кумташ, шагыл, щебенка, ацев, стройка керектүү эмел чыгат. Стройматериал чыгат да. Кирпич эмес. Кирпич уже бар, иштеп атат алар. А бул жерде азыркы калган мына берилген лицензиялар, жаңы лицензиялар. Булар только кумшагыл. Эми өзүңөр элестетип көргүлө. 30 завод курулса, 30ка ар бирине 20дан эле машина келгенде канча машина? Туурабы? Чоң грузовой машиналар, 30 тонналык, 40 тонналык машиналар жүрөт. Ошондо кандай болот бул жер? Жанында ушул жерде туруп Чоң рахмат. кеңешип алалы деп биз эл журтту 6 айылдан келген мүчөлөр, ушулар ушул жерге аксакалдар, апалар, эжелер, сиңдилер келип отурабыз ушул жерде. Бир кичинекей келген себебибиз ушул бир жакшынакай бир ачык айкын сүйлөшүп, жакшынакай тең бөлүшүп, ар кимибиздин оюбузду баарын ушу мына жер маселеси боюнча ушу бизди чогултуп бир жакшынакай кеңешип алалычы деп айыл өкмөт баштап ушу жакшынакай инициатив көтөрүп мынандай сиздерди боз иттигип жакшынакай бир сүйлөшүп ынтымакташып алалы деп чакырып атат балдар. Рахмат ушу жаштарга. Чоң рахмат. Анан эми жакшы келишиптер, куш келипсиздер. Эми
ушул курултайыбызды ачык деп жарыялап коелу. Рахмат. Эми бул эми мынандай жерде тургандан кийин тиги өзүбүздүн элдик курултай болгондон кийин беркиндей музыка тиги булар болбойт. Жакпайт да болбойт. Анан ошон үчүн эле кыргызча биринчи баштаганыбыз менен ушул жерде канча адамдарыбыз жатат. Байтык атабыз баш болуп, Өзбек атабыз баш болуп ушул жерде жатышат. Ошолорго бир таазим кылып адегенде бир өзүбүздүн милдетибизди Куран окуп алалы. Куран окуп туруп, андан аркысын анан баштай берели. Молдока кайда? Кел. Кел. Мына бу жерде бар. Кел. Otur. Al menен. Otur. Otursan gana ben koyup koyayım. Al koy işte. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليك من ربك والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تلاوة القرآن صلوات شريفنا بالغسرة قناعي ولوبايتك أتاوسا ушул жерде өтүп кеткен жалпы мусулмандарга багыштап хадия алдык. Аллах субхана тағала элибизге, жерибизге тынччылык береке берсин. Би рахматике архамар рахмин. Амин. Ай, рахмат. Рахмат. Бұл құрылтайдың чоо жайы мен адегенде кичине айтып коеюнчу. Мурун илгери союз малында мамлекет закон деген шундук болчу эми союз малында. Каерден кааласа өз эрки менен эмне кылам десе ошо болчу. Азыр эми биздики өзүбүзчө мамлекетбиз, жер өзүбүздүкү, жер элдики. Мына мисалы чоң арыктын бери жагынан баштап туруп, жардын барын касып кирди эле, ошол боюнча, аң боюнча, жар боюнча турат. Мисалы. Андан кийин келип туруп эле терде эле башкарасынын жанында мына бөлтөктүн кичинекей бир тулганы бар эле, бас бөлтөк деген кичинекей. Аны тытып отуруп, мына түп-түз жер болуп калды. Аксакалдар чынбы? Түп-түз, эчтеке жок. Малда чөптө чыкпайт экен бир алгандан кийин эчтеке чыкпайт, калды. Анан эми бия капталга киришти. Бул өзүбүздүн жер да, өзүбүздүн жер. Агайын туугандар. Өзүбүздүн жерибизге өзүбүз ээ болушубуз керек. Анан биянан эми баягы чолок сүйлөгөндө мынабу башкара суу менен Байтык айылынын өзүнүн мал залы менен жан сактаган эл өзү. Анчамча 5-6 кой 2 уйдан болсо да. Анан аларды жая турган жерибиз жок. Эчтеке жок. Түп-түз келип эле мен алгам кагазды, менде кагаз бар деп эле айыл өкмөтүнө келет, депутаттарга кеткеле келип эле бир тет, анан кийин болбосо дагы билген намаздарын окуп атат. Эми ошолорду бир жакшынакай четишип, мына курултай уюштуруп, ошолордун сиздердин аркаңыздардан чечим чыгарып могу жерге. Жакшынакай тетерде балдар жүрөт, кол коюп, барыңар бергиле. Ошонун бир жакшынакай кеңешип кеткен бармак орбайт да. Ушул жерден жакшынакай мына аксакалдар отурат, апалар отурат, чыгып сүйлөп, өзүңөрдүн оюңарды айткыла, түшүндүргүлө. Ошол үчүн мына ушул жерге жыйылып отурабыз. Туугандар. Азыр келет ага жетебиз. Келди. Келгендер келишти. Чоңдор эмне демегиле? Чоңдор биз уккандай кылып айтабыз да. Алар да өздөрүн айтат. Азыр эми кыскартып мына жерде ушул өзүбүздүн айылдык мынабу курултайдын катчысы бар. Ошол адегенде жакшынакай кылып түшүндүрүп берсин. Алиев Самат деген. Акын. Анда кечирип коесуздар. Арашандык Болгунбаев Азамат деген акыныбыз бар. Кыргыз баягы эң биринчи курултай ачканда акыны менен аччы эле. Ошол Азаматка сөз берип коелу. Азамат бир жакшынакай бир ачып берсин. Çıkkan soң salam bereyin oy, бүгүnkү чындыкты сүйгөн элге мен. Кылымдар менен жарышып, кыйырлар менен алышып, кыргыздар нени көрбөгөн. Маңдайда кылыч турса да, таңдайга найза сунса да, бирок ар намыс менен абийилин арага чаңгыргыс бербеген. Ырыскысын кадырын бир ганаң эли менен теңдеген.
Елін баққан азамат, жерін сақтап құт қылған зобололу жігіттер, елін зор бақытқа туш қылған. Дұшманы келсең оқсынған, ел көңілін тоқ қылған, қадырын сақтап жұртының, қайғы мұңын жоқ қылған. Қашымдан айтар шындық деп қалдайған жұртты топ қылған. Бірақ азырқың ерлер еремес, азырқы шерлер шер емес, ой, өз жерін ғана сатып жоқ қылған. Илгерке халқым деп жүрген айрымдар азыр алқым деп жашап қалышқан. Илгері жұртым деп жашап жүргендер азыр құлқын деп жашап қалышқан. Илгеркің ел баққан айрым адамдар азыр ел сатқан адам болышқан. Жер баққан айрым адамдар мінтіп жер сатқан адам болышқан. Қаншаның сөгі жатқан жер, Арыстаны Қырғызстың Байтектің сөгі жатқан жер, толырын қассаң аландаң, ой, азыр көр сатқан жандар болышқан. Ой, жұртым жанағы геология дегенің кендірін кесіп қалқының. Шегі жоқ саты бар жерде темірін сусын алтынын. Алар қырғыз емес деп өңдінім, анкенің араңдай açып алқымын. Ел бақмақ қайдан авалқы, азыр ырысын жеп қалқының. Ой, бұл боз бөлтөк деген боз бөлтөк, тарихы терең биік жер. Кенен Қырғыз қалқына сары зөнчүй жалпыға өчпей тұрған үміт жер. Боз бөлтөктің башында илгері жаңғарачпи еліне жалпыға чындық сөз салып, жігіттері жаңғараштың дұшман келсе көз салып, алар арыстаның елдің болышқан, мұнан ақ қалпақ елге көч салып. Андан бері қарасаң, Байтек батыр баяны, андадағы көрінген бұл боз бөлтөктің қараны. Ой, бір қарасаң боз бөлтөк, боз ұрып жатқан чаңы бар. Ой, дөңел емес жөнеле, қалдайған жұртқа бағы бар. Анкенің үстінде кеңеш құрышқан, мындағың ақсақалды қарылар. Анда барыбыз бірге туралы, жашыбыз менен жоғылып қарыбыз бірге туралы, ошондоң ақиқат шындық табылады. Ой, бирөөнүн уyu кирсе бетеңе, бақырып шығып қалауыз. Ой, чөбімді жеп қойды деп ашығып шығып қалауыз. Ой, уюңды соя телем деп тімілен асылып шығып қалауыз. Бирок ел қорқоға келгенде, жер қорқоға келгенде, басынып шықпай қалауыз. Жоқ, андай болбойлы, Қырғыз деген қылымдап, елі қымбат тұрбайбы, жаштар қалқан болса, жаштарға берчүң ақбата, қарылардың қашында, ебі қымбат тұрбайбы, жер дегенің табылар, бирок тарақтан ыйык аталған, төрі қымбат
Турбайба ең бірінші елдерін, ең бірінші жерлерін қорғай тұрған Қырғызстың көні қымбат Турбайбы. Құрылып жатат ар жерде биік қалалар. Бирок құрылса мейлі құрылсын ал жақтағандай сана бар. Бирок асылдар жатқан жерлерді, батырлар жатқан жерлердің ой, ар кимдер қаза берсең ал деген көр қасқан менен барабар. Ой, азыр ағаларым айтышты. Басшымын деген жанағы басшылар барбы деп айтты. Елдің сөзін угуучу тырмакчанын ичинде жакшылар барбы деп айтты. Елді биримдикке чакырчу бектер барбы деп айтты. Елдің акыйкатын жазуучу дептер барбы деп айтты. Акыйкат чындык мына силерде көңүлүңөрдө жатпайбы? Андыктан елді мактайлы кагылайын калың жұрт. Илгерек камман астан ең айтқандай, камбакай айтып кеткендей. Бөлүнбөйлү кыргыздар, бөлүнүү жолдон аркачан. Төгүлбөйлү кыргыздар, бөлүнүп алып ар жерде. Элилбейли кыргыздар, бөлүнүү деген нерсеге семирбейли кыргыздар. Арар жерден ар болуп, теминбейли кыргыздар. Биримдик менен ынтымак, бассак келет акыйкат. Биримдик менен ынтымак, тапсак келет акыйкат. Карылардын батасын алсак келет акыйкат. Казал сөзүн жүрөгкө алсак келет акыйкат. Кагылайын калың жұрт, кагылайын байтигин. Башкарасуң айылы, бул жакта чоң таш айыл бар. Кыргызга кеткен даяны. Эй, ошолорго тийиптир мына нак бөлтөктүн о жарыгы. Андыктан бузулбастан сакталсын ушул нак бөлтөктүн калыбы. Анткени бул жердин карап олтурсаң, тереңде жатат камыры. Тереңде жатат камыры, тереңде жатат тамыры. Эй, кыргыздарга айтылган нак ушул боз бөлтөктүн кадыры. Аландыктан кыргыздын кенен болсо экен арымы. Бул жерде жана көрделем Аламүдүндөн акими Алтынбек деген балаңды. Елди биримдикке чакыр деп шайлаган экен адамды. Ой, Алтыке, Алтынбек аким кайдасың? Кол көтөрүп кой. Алтынбек аким кайдасың? Кол көтөрүп койчу, кол көтөр. Бүгүн эл чогулуп, чындык менен акыйкатты айтып келе жатпайбы? Алтыке тарыхтын изин бул жерде тартып келе жатпайбы? Андыктан аким болгон соң, эл мүдөөсүн чоңдорго түз айталың Алтыке. Элге кубат ап келип күч айталың Алтыке. Өкмөткө айталы, бөлтөктүн баркын далайга теңдейбиз деп айтышты. Бир да жерим бөлөккө бербейбиз деп айтышты. Акыйкатты сыйлаган андыктан элдейбиз деп айтышты. Андыктан кагылайын Алтыке, чоң милдет турат астыңда. Эң ыйык болуш керек акимге мынан эл берип жаткан тапшырма. Ошондо байтиктин ыраазы болуп арбагы. Жер коргосоң буйруса, сендей болгон уулдардын бийикке көтөрүлөт байрагы. Андыктан элиңдин Алтыке эч болбосун арманы. Сен эл саткан эмес Алтыке, эл баккан аким боло көр. Жер саткан эмес ар жерде жер баккан аким боло көр. Элиңдин кутун качырбай, кут таккан аким боло көр. Ырыскысын чачпагын бүт тапкан аким боло көр. Айтор элди кадырлап мактаган аким боло көр. Бир дагы жерин Кыргыздын буйруса сатпаган акимы боло көр. Ошондо келет кашыңа ак калпак элдин караны. Ак бата болсун балдарга алакандарды чабалы. Аланкени калың жұрт, аланкени калың жұрт. Жер деген ыйык турбайбы, жер үстүндөн жашаган. Эл деген ыйык турбайбы, камбайтып жүргөн боз бөлтөк. Төр деген ыйык турбайбы, аландыктан бирибиз. Карыларың батайса, жаштары калган бололу. Анткени жердин кадыры ар качан турат жогору. Тетиги кең таластын төрүндө
Камманас атам жүрген жер Қараолдың дөбөсі. Ал жер деген чынында илгерки зор тарақтың елесі. Болбосоң ошқо барсаңар, ей, тақ Сулайман жері деген Сулаймандың тағы бар. Қасиеттің бары бар, алеми кенен жүйдің ортасы, ет жүректің толтасы, мына Байтиктің боз бөлтөгі. Бұл жер тарих елемес байырқы, бұл Аққалпақ елдің ертеңі. Ей, бұл жерді қаза берсеңер, ертеңкің елдің кесілет кендіременен мерчеме. Емі қағылайын қалың жұрт, барыбыз бір бололы. Қалдайған тоодой көрінген қарыбыз бір бололы. Көдөндөгің айтылған датыбыз бір бололы. Қайсы желде жүрсөкте қалқым қатыбыз бір бололы. Қарыларға жанашып жашыбыз бір бололы. Ынтымағы бар елдің қадыры болот жоғыры. Андан ақиқат менен чечилсин тарыхтын изи жаткан жері. Ақ бата болсын ақынға жүрдім, ана қанша қойыдым. Ай, рахмат, азамат чоң рахмат. Рахмат бала, рахмат. Эми мыйзам боюнча мынау курултай өтүп аткандан кийин мынау курултайдын башчысын шайлап алалы. Андан кийин сыйлуу төргө дагы шайланган кишилер бар. Ошолорду атап коеюн дагы, келип бул жерден орун алып бериңиздер. Бул курултайдын башчысы кылып өзүбүздүн айылдык Өмүрали Биңкерди шайладык. Туура чечим, өзү дагы сотто иштейт. Анан ушуну кел, Аксакалдар сотун анан айылдан кичине келгендеринен шайладык. Башкара жакын эмеспи бияка? Башкара суу айылынан Алканбайка. Барбы? Я. Жокпу? Келиңиз. Бирөө жок деп коет. Тең түшкө. Келиңиз. Арчалдан Насыр Басылбек. Келгиле. Орталыштан Аскарбек байка. Келиңиz. Жумагулов Аскарбек. Жо, bunun өзүнүн кызматы башка. Мунуку совсем башка. Келиңиz. Кашкасуудан ким бар? Кашкасуудан. Бол келип койгула. Ким бар Аксакалдарда? Мейли анда, жетет. Анан неме? Байке. Эмеде чоңарыктан да келишкен. Батырбеков Самат чоңарык. Так, биздин чоңарыктан да келиптир. Батырбеков Самат барбы? Я, кел. Ал дагы күйүп пышып жүргөн жигит. Кел чурка, кел ой. Эми мына жанагы мен айткан курултайдын катчысы Алиев Саматка берейин. Кел, Самат. Түшүндүрүп берчи балам, ушул жакшылап. Барын жакшылап түшүндүрүп бер барын. Ушул закондош. Акымды чыгарып коюңуз. Я. Саламатсыздарбы, калың калк, урматтуу жердештерим, урматтуу туугандарым, урматтуу коноктор, бүгүнкү курултайдын катышуучулары. Аябай көп суроо пайда болду дейт ушу курултайдын негизи боюнча. Бирок ушу кептин алдында мен бир нерсени айтып кетейин дедим эле. Жакындан бери көп сөз болуп кетти ушу тоонун аталышы боюнча. Бирөө бас бөлтөк дейт, бирөө боз бөлтөк дейт. Аябай көпкө чейин интернеттен дагы жолукканда дагы ушуларды айтып эметип, элдин көбү ошол маселеге эле эметет да. Анан ушунчалык жүрөгүм ооруду. Ушу атына мелдешкеннечи, эртең бул тоонун заты жок болуп кетсе, чаңдөбө болуп эле калат да. Аны тарыхчыларга, санжырачыларга, жана башка адамдарга калтыралы расмий негизде кийин тактап берсин тоонун атын. Азыр улук саат берсеңиз, биз убагында 1100 добуш менен Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун атына кайрылганбыз, ошону окуп берейин. Кайрылуу. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз төмөндөгү колдорубузду койгон Байтик айыл өкмөтүнүн тургундары сиздин атыңызга ушул кайрылуу аркылуу өз чындыгыбызды жеткирүүнү туура көрдүк.
Жакынкы убактан бери биздин аймакта жайгашкан касиеттүү бас бөлтөк тоосунун жок болуп кетүү коркунучу жогорку аларча өрөөнүн жашоочуларын гана эмес, Бишкек шаарынын тургундарын дагы тынчсыздандырбай койбойт десек жаңылбайбыз. Бүгүнкү күнү иштеп жаткан 7 заводдун үстүнө дагы 32 лицензия берилиптир. Алардын көбү жакынкы арада өз иштерин баштаса, өз иштеринин даярдыгын жашырбай келишет. Эгерде мындай шарттар орун алса, анда бул толугу менен эки атсыз аталган кылмыш ишине жатары шексиз. Анкен себебибиз жогору жактагы мөңгүлүү тоолордон соккон мээлүүн шамал Борбор шаарыбызды сергитип турат. Бирок 40ка жакын заводдордун иш жүгүртүүсүнөн кийин бузулган жерлердин чаң буркурап, автоунаалардын жык чыймалыгынан жана бак дарактардын кескин азайышынан экология жактан бир топ дашарлап кеткен Бишкек шаарынын дагы бир топ орчундуу проблемасы болуп калышы ыктымал. Аны менен бирге бул тоонун жергиликтүү эл көптөгөн жылдар бери жайыт жана чабык катары колдонуп келет. Жакынкы айылдардын мындан бөлөк мал багуу аймактары жок. Ал эми жердин өзгөчө касиеттүүлүгүн кайрылуунун башында эле белгилеп кеткенбиз. Этегинде Байтик Баатыр, Өзбек би, Ашыр би жана башка аты өчпөс залкар адамдардын сөөктөрү коюлган. Бул тоонун Кыргызстандын тарыхында ыйык Сулайман тоосундай эле өз туруктуу орду бар. Соронбай Шарипович, азыр дагы өз мекенин сүйгөн мекенчил жигиттерибиз бар экенин баса белгилеп кетүү зарыл. Жергиликтүү элдин жыйындарын жана сотторунан чечимдерин таянып, бас бөлтөк тоосунун аянтчаларды кен казып иштетүүгө өз макулдугун бербеген Байтик айыл өкмөттөрүнүн депутаттары жана анын башкаруучусу Жунушбаев Бакыт аттуу уулубуздун үстүнөн кылмыш иши козголуп, азыр Чүй облустук сотунда каралууда. Биз аталган тоодо өнөр жай негизинде жер казуу иштерин токтотуп, берилген лицензияларды жокко чыгарылсын жана кылмыш иш ушу козголгон сот иштин токтотуусун талап кылабыз. Бас бөлтөк тоосунун Кыргызстанда ошондой эле бас бөлтөк тоосунун Кыргызстандын тарыхый мурас тизмесине киргизилгенин туура болорун баса белгилейбиз. Ушул маселе боюнча ыйгарым топту кабыл алууңузду суранабыз. Урматтоо менен жана 1100 кол топтолгон. Ошонун негизинде мына 4-сентябрда Чүй областык сотунда 70-тен ашык адам чогулуп, ошо жерде эле кыскача жыйын болуп, ошо жерде аксакалдар айткан, бул тасмаларда да бар. Курултай өткөрүлсүн деп, ошонун негизинде уюштуруу топ түзүлүп, протоколдор түзүлүп, жерлерде жыйын өткөрүлүп, мына ошо курултай түзүлүп атат. Ошо курултайга келген адамдар өзү эле делегат болуп калат экен. Бул боюнча мыйзамдардан да көп ар кандай талаштар болду. Эми дагы бир өзүнчө бир аягында кошумча кылып кетейин дедим эле. Бул жерден 7 күндөн бери ар кайсы айылдардан келип кошулушту. Жалаң гана азыр Байтик айыл өкмөтүнүн айылдары эмес, Чоң Арык, өйдө жакта Таш төбө, Заречная, Чоң Таш, бер булактан бери малдары келет экен бияка. Ар жагы дагы Ак өргөдөн бери келет экен. Санын даже айтып кетели, 300-кө жакын жылкы, 1000ге жакын ача туяк, уйлар, торпоктор, орто эсеп менен 10 коро кой багылат экен бул тоодо. Анан эң негизгиси баягы бир аксакал айтып кетти, Байтик Баатырдын айыл жайы мына ушул жерде болуптур. Хан Ордо ушул жерде эле илгери эле белгиленип калыптыр. Бүгүн президентибиздин резиденциясы да ушул жерде, 200-300 метр жерде. Андан ушул ыйык жерде ушундай жер казуу маселеси болсо, анда билбейбиз андан ары эмне болот. Мыйзам негизинде дагы мына геология министерствосу келип атат. Баш бийлик менен жергиликтүү бийликтин мындайча айтканда тартышы болду ортодо. Ошондо баш бийлик өз үстөмдүгүнө салып, мыйзамдылыкка салып, кандайдыр мыйзамда жыртыкча табылыптыр да, ошонун негизинде лицензия Кыргызстанда берилип, башка жерлерде чыр чатактар болуп атканын көрүп атабыз. Биз мыйзам жегинде өткөрүлүп, жергиликтүү элдин, жергиликтүү бийликтин кызыкчылыгын коргоп атабыз. Ошонун негизинде мына курултай өтүп атат. Чоң рахмат. Ой, рахмат. Азыр айта албайм. Анан Таш төбө айылынан Бешиналиев Тилек деген өкүл бар экен. Келдиби ошол жигит? Айтат казыр Госком геология чыгат, ошондон сураган.
Өмүрали Бакыт деген жигит бар экен. Бул жерде Geldi. келиптир. Yaka geldi. Эми агайын туугандар. Бул жерде тигиндей мындай деп эле сүйлөй бергенде болбойт. Кичине чактап, тууралап, ар ким өзүбүздүн мнениябызды жакшынакай кылып туруп айталы. Эми бул жерде аксакалыбыз дагы бар, Байтык деги Башкара суу айылынан дагы көп нерсени билет. Күйүп бышып жүргөн Алкан байкага береличи, Алкан байка. Келиңизчи. Otur öyle siliyor, şöyle siliyor. Ya. Otur öyle. Şuradan da siliyor. Ordu kıstasına gidiyor. Ordu kıstasına gidiyor. El görmeye kalat. Kişine. İyi, hoşan. Hürmetli eldir dağayın tuğanlar. Ma bugün monday kurultay çoğultu otağız mı? Bizden problema, bizden çeşim tolkumuna böltük. Buna başkarası en yakın böltükle joylashgan ayıl. Oşanın birin malları var o şeyhtan ottoy. Şehirden emetet. El karapayım, el baykuş. Oşanı sahip ertemenen ötkörüp oşoğun antaqa çalıp oşamenen yaşayıp bakmışlar. Ana oşoğa karşı olup monunda işler bolmadı. Öteden beri aytıldı. Bunun bari toxtatılsın. Janağı litsenziya degen kağasın çöntüğüne salal, kayaktan kez aşağı geçsin. Bizden şu dileğimiz, bizden tutulan şu. Мындай bir sunuş düşüp atar. Bu yerde mындай sunuş düşüp atar. Ошол жанагы лицензия алганга ошолорго bizge түшүнүктүү болуш үчүн ким кол коюп берген маселе. Ошону bir түшүндүрүп берсе деп атат. Familiyasını ayıp versin. Анан өзүңүз айтып. Жакшылап түшүндүрүп берсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү курултайга чогулган Байтек айыл өкмөтүнүн тургундары, андан тышкары айыл өкмөт Аламедин район тургундары, мен Өнөр жай энергетика жана жер казынасы комитетинин орун басары Сапаралиев Азиз Айнабаевич. Рахмат. Бүгүн азыр биз иш сапардан келе жатабыз, ошо Оштон кичине кечигип калдык. Бүгүнкү күндө көтөрүлүп жаткан маселе боюнча кыскача айтып кетели. Казып өз ишмердүүлүгүн улантып жаткан компаниялардын саны бул жерде 10 компания. Алар кум шагыл топуракты иштетип жатышат. Бүгүнкү күндө ошол шаардагы болуп жаткан курулуш, жаңы салынып аткан турак жайлар жана жаңы түшкөн конуштардын элдеринин курулуш иштерине пайдаланып жаткан материалдар болуп эсептелинет да. Андан тышкары кирпич чыгарган заводторубуз да бар бул жерде. Баягы топуракты казып ошол кирпич чыгарууга колдонуп жаткан. Байтек айыл өкмөтү боюнча кайрылуу келип түшкөн биздин Өнөр жай комитетине. Ошол кайрылуунун негизинде биз ошол экотехинспекциянын өкүлчүлүгү менен биргеликте ошол берилген лицензиялар боюнча текшерүү, уюштуруу комиссиясын демилгелеп чыктык. Мына буга чейин бизге да ошол Байтек айылдык кеңешинин депутаттары барышкан. Эмил мырза, андан дагы аттарын унутуп атам азыр. Айыл өкмөт башчылары болуп, ушул жердеги лицензия алган компаниялар макулдук бербегенибизге сотко берип атат деп. Ал эми кыскача айтып кетели, кандай жолдор менен берилет. Ушул лицензия колуна берилгенден кийин келип эле казуу иштерин башташпайт. Себеби дегенде ал жерге долбоор түзүлөт. Долбоор 3 мамлекеттик кортундудан өтүш керек. Андан кийин гана макулдук берилет да. Анан ошол кортундулары кандай кортундулар болуш керек? Долбоор түзүлүш керек биринчиси. Экинчиси, долбоор түзүлөрдүн алдында ошол аянты кайсыл айыл өкмөтүнө таандык экени Гипраземден аныкталыш керек. Андан кийин айыл өкмөт башчысына биздин жер казынасы мыйзамынын 39 беренесинде так эле жазылып калган кайрылуу жолдош керек. Эгерде ал жерде турак жай, жолбосо баягы көп мындай көрүстөндөр жайгашкан жер, андан тышкары жанагы биздин жайытка берилген жерлер жана башка ошол жерде пункттар бар. Ошолордун негизинде ал жерлер бош эмес дей турган болсо, макулдук берилбесе, андан ары ишин улантууга мүмкүн эмес.
Анан бүгүнкү күндө кээ бир компаниялар мына биз азыр айыл өкмөт башчысы менен да тактадык, 7 компанияга берилген, 7 компанияда маселе жок дешип атат. Бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан. Ал эми калган компаниялар боюнча жана чалгындоо калган. Ошолор боюнча биздин нааразычылыгыбыз бар деп атат. Мен айтып атам, тастыктап мына азыр бериңиздер. Бул боюнча биз жанагы экотех инспекция менен биргеликте толук кандуу ишмердүүлүгүн текшерип туруп, ошонун жыйынтыгы менен сөзсүз түрдө жыйынтык чыгарылат деп атабыз да. Ал эми маалымат үчүн айта кетишибиз керек. Мына быйылкы жылы ушундай көп жерде нааразычылык ой пикирлер пайда болгондугуна байланыштуу жер казынасындагы топурак, кум, шагыл пайдалануу буну администрацияга берилди. Мындан ары июнь айында бул мыйзам күчүнө кирди. Бул кум, шагыл жана топурактарды мындан ары ошол администрация, местное самоуправление дейбиз. Бул 18-беренеде жаңы мыйзамда бул так эле белгиленди. Мындан ары мамлекеттик геология агенттигинен кум, шагылга, топуракка лицензиялар берилбейт. Бул администрациянын айыл өкмөттүн деңгээлинде чечиле турган маселе болду. Себеби дегенде бул бүгүн эле пайда болгон жок. Бул ушул 3-4 жылдан бери пайда болуп, сөзсүз түрдө буга мыйзамга өзгөртүү киргизгенге убакыт талап кылынат экен. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Ошонун негизинде убакыт талап кылынып, мына быйылкы жылы президентибиз Сооронбай Шарипович тарабынан бул мыйзамга кол коюлду. 29-июндан баштап күчүнө кирди. Мындан ары администрация айыл өкмөттөрү менен биргеликте кайсыл жерде топурак, кум, шагыл болсо, булар өздөрү аныктайт, керекпи же кереги жокпу деген. Мындан ары уруксатты жергиликтүү бийликтин деңгээлинде гана берилет. Рахмат. Рахмат. Жана 31 лицензияны ким берген? Буга чейинки берилип келген Кыргыз Республикасынын биз башында белгилеп кеттик, жер казынасы мыйзамы геология агенттиги тарабынан берилген. Ким кол койгон? Ошол жерде бизде комиссия бар, межведомственный комиссия деп коебуз. Буга налоговый инспекциядан дагы, экотех инспекциядан да кирет. Ошол комиссияда ошол мыйзамга туура келген учурда гана чечим чыгарылып, андан кийин ошол жана айтпа, ким кол койгон, фамилиясын айтчы. Фамилиялардын ар бирин азыр берели кагаз боюнча. Беребиз. Исеналиев кол койгонбу? Жок, аны караш керек. Ал жерде бүгүнкү күндө 28 деп атабыз. Анын ичинен 7-өө, калганы чалгындоого. Ошонун ичинде так эле жазылган. Себеби дегенде ал жерде биз орун басарлар катарында биздин укугубуз бар кол койгонго, төрөгандын кол койгонго укугу бар. Бирок комиссиянын чечиминин негизинде гана. Азыр толук кандуу ошол кагазды берели. Могу бөлтөктүн кайсы жагынан казыла турган деп берилди ошону, кайсы жерден? Могу жерден тегиретеби, үстүнөнбү же астынан каягынан? Казууга деп берилгени бунун күн батыш жагында, анан баягы бош орун болгон жеринде. Ошол жагынан берилгендер бар. Кимге пайда тийип атат ошондон түшкөн акча? Бүгүнкү күндө ошол лицензияны кармагандыгы үчүн төлөмдөр ошол көптөгөн азыр. Сиз суроо бердиңиз, аз жооп берип коеюн. Буга чейин көптөгөн ошол лицензияны алганда пайда түшпөй жатат деген 2012-жылга чейин көптөгөн нааразычылыктар болгон. Ошол лицензиядан түшкөн төлөмдөр толугу менен айыл өкмөттүн эсебине чегерилет, бюджетине. Ошол ар бир лицензияныкы ошол өзүнүн аянтына жараша төгүлөт. Аянтына жараша изилдөө, чалгындоо, андан тышкары казып иштетүүгө жараша. Ар биринин өзүнүн пункту бар. Азыр биз мунун баарын айыл өкмөтүнө такта састыктап келдик, беребиз колуна. Рухсатпы? Бул жерде курултай бөлтөк үчүн болуп атат. Могу бөлтөктө айтып атпайбыз 18-жылдан. Туурабы? Бул жерде айтып атат 18-жылдан баштап уже местный эмелер чечет деп, айыл өкмөтү. Бул уже мурда кеткен, бул жерде бир дагы бош жер жок. Уже кеткен, лицензия алынып кеткен, могу бөлтөктө бош жер жок. Уже кийин кайсыга беребиз? Кайсыны айыл өкмөтү чечебиз? Уже жок, бул жерде жок. Лицензияны жок, азыр эми берилбейт. Ага чейинки берилгендерчи? Уже жок да эмнени берет кийин? Башка жок, кийин берелик десек да эме жок.
жер жок. Туура эмес. Картаны көрсөт, мына картабыз бар го, картада бүт лицензия турат, туурабы? Бул бүгүнкү күндө жана көтөрүлүп жаткан маселелер мындай болот да, бүгүнкү күндө жана чалгындоого берилгендер толугу менен ишке өтөлөйт. Себеби дегенде ошол жердеги 39-беренеде так эле жазылып калган макулдук алсын депчи. Макулдукту эгерде бул жерлер арендага жайыттын жери, жайыт комитетине берилип калган жерлер болсо, ошону тастыкташ керек. Бизге комитетке жөнөтөт. Ошол менен булардын лицензиясы узартылбайт. Бул токтойт. Так эле токтойт. А көп учурда макулдук берилип калып атат. Макулдук берилгенден кийин мыйзамда так эле жазылып калат. Макулдук бергенден кийин биз да нары узартып беришибиз керек да. Узартып бериш деген себебибиз чалгындоодон изилдөөдөн чалгындоого өтөт, чалгындоодон бүткөндөн кийин иштерин казууга өтөт да. Ошондуктан азыр көтөрүлүп аткан маселе боюнча айыл өкмөттөр тактап, жанагы чалгындоого бериле турган жерлерди жайыт комитетине өткөзүлгөн момча объекти деп бере турган болсо, биз мындан аркысы баягы мыйзам ченемде карап узатып болсо кырылат да. Рахмат. Буга чейин берип, лицензияны кайтарып алууга мүмкүнчүлүк барбы? Айтпадым мен. Ооба. Так, түшүнүктүү болду го. Кыскасы, жок болбойт, анын тиги мындан кийин токтолду деп атпайбы, жаңысы берилбейт деп. Жетөө бар экен да, жетөө. Кел бияка. Gel bir yaka. Жоқ, тартиптин негизинде сөз алгандарга бербейсиздер. Жөн эле мындай кылалычы. Бул жерде базар болуп баратат. Бу жерде чоң тиги масштабтагы чогулуш болуп атат. Келсең тиги ким? Суроо берип коеюн дейт. Ошол уруксат берген кишилер контордон отуруп эле циркуль менен чыгып туруп берип койсот, азыр келип көрбөйсүңөрбү? Эмне болуп атат? Микрофонго айт. Ай, жоголуп баратат. Жоголуп баратат. Ай, жоголуп. Бирөөлөрдүн акчасы. Бирөөлөр жетүүнү ичип атат. Тоonu бар көргүлө жатат. Ana var ruhsat verildi. Adı yok. Bul boyunca biz ошол жана мен жогоруда айтып кеттим, буга чейинки ошол берилгендер ошол гипроземден справкасын аныктайт, андан тышкары айыл өкмөттөн макулдугун алып, границаларын тактап келгенден кийин гана берилчү да. Азыр айтып атпаймынбы, бүгүнкү күнгө чейин ошол берилгендердикин биз ошол комиссия түзүп, жанагы жайытка берилген бөлүктөрү боюнча, андан тышкары казып иштетүүгө алгандардагы азыр сурашып атат, кандай болот деп. Эгерде көк китептери, алын электери болсо, толук кандуу алар ишке казууга киришпейт. Себеби дегенде бүгүнкү күндө жанагы убактылуу мөөнөткө пайдалануучу баягы жер кодексинде так эле жазылып калган госрегистрден алын электери бүгүнкү күндө ишин башташпайт. Бул чекит коюлду. Чекит коюлду. Эми менде бир суроо. Азыр. Анан эмне себептен кайра биздин ошо бербей койгон айыл өкмөттү кайра тиги күнөөлөп атат? Эми бул боюнча мындай эле жооп берейин, так эле. Эми ошол бүгүнкү күндө жеке ишкер тарабынан ар кимдин укугу бар экен, биз эми аны запрет кыла албайт экенбиз да. Сотко бер же бербе деп. Аны эми соттук иштери, соттук териштирүү иштери чечилиш керек соттук негизде. Мына мен сиздин бир айтканыңызга түшүнбөй койдум да, мына 7 лицензия бар дейт. Алар иштеп атат дейт. Эми калгандар эмне голуй алар? Алар деле лицензия алды, биз деле иштейбиз дейт да. Булар деген байлыкта бирөөнүн чөнтөгүнө кирип атат да, өзүнүн чөнтөгүнө. Ошон үчүн баары жанталашып лицензия алып, бул жерде кырабыз, жок кылабыз деп атат да. Экология каякта? Өкмөт каякты карап атат анда? Элге бирдемке кылайык, бирдемке тигейик деген жокпу? Бул боюнча анан жана сиз айтып атасыз. Ошо лицензияларды алды, анан айыл өкмөтү жооп берет. Айыл өкмөтү көгөрүп өсүп кеткенин көргөн жокпуз биз. Ошол жерде мына тоонун баарын кырдым жердеги тоону, мына көзүңөргө эле көргөсөйүн. Ошонун түшкөн акчасы гана тиги айыл өкмөтүнө түшсө анда эл жыргап кетпейби байып? Же бир жыргаткан көргөзгөн бир клубуңар жок, же бир эмеңер жок, бир жакшы заведенияңар жок, же спорт площадкаңар жок, эмне кана? Ошону чечип атат дейне, тоо бүттү.
Ошол эле үлгүчүлөргө пример мына. Ич куят да. Анан турасыз да айтасыз мындай лицензиялар айыл өкмөтү чечет анан тигил чечет. Бул эмне керек эле? Калганын чапкылап. Я. Жок, жапканга жараса жапкыла бүт бар дейм. Бүт бар тигил. Ору деген ошондой болот. Мына бирөө таап атат чөнтөккө акчаны таап. Экинчиси ошакка умтулуп атат. Мен да табамын деп. Кошелектөр чоң. Жапкыла бүт бар дейм. Экологияны сактагыла. Хорошо деп коелу. Экология боюнча экотек-инспекция чакыртып коебуз. Өкүнчүгө келди орунбасар. Келди экотек. Экология боюнча. Экология боюнча ким келди? Жок, регламент боюнча келди. Келсин. Азыр бул балага сөз берели. Эми жолдоштор, азыр айтып атасыңар экология деп. Мына экологиядан мүчө келди. Жооп берсин мынакей. Келиңиз, атыңызды өзүңүз айтып. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Экология инспекциянын зам директору Артыкбаев Расул. Бул жерде жалпы геология тарабынан ушул Босбөлтөк тегерегинде жалпысынан Аламбек районунун разработка 18, разведкага 9 берилген, жалпысы 27 лицензия бүгүнкү күн берилиптир да. Бирок бүгүнкү күн иштеп атканы 6 субъект бүгүнкү күн иштеп атат. Сиз өзүңүздөр да билесиздер. Бул боюнча бизге кечээ күнү бүгүн эртең менен кат түшүптүр. Сиздердин кайрылган катыңыздар боюнча президентке кайрылыптыр. Бул боюнча биз комиссия түзүп, жергиликтүү сиздердин депутаттардан, андан активисттерден, андан сырткары ушул башка органдар менен, соответственно охрана окружающей Токой чарба агенттиги менен биргеликте, андан сырткары Кыргыз Гипразем ушулар менен биргеликте текшерип, берилген лицензиялардын бул жерде кандай деңгээлде берилди, кайсы жерде, кайсы координаттарда бүт тактап, анан юридикалык баа берүү боюнча ушу текшерип жыйынтыгын берели деп атабыз. Азыр эртеңден баштап экономика министрлигине кат даярдайбыз. Анткени бүт юридический лицо направление алып алып туруп, анан текшерип баштайбыз эртеңден баштап. Бул жерде азыр айыл өкмөт менен такташтык, аким менен такташтык. Ушул комиссиянын мүчөлөрүн тактап бериле деп. Мен айтайын дегеним ошол. Менде бир суроо. Ошол лицензия бергенди мына бүгүн курултай өтүп атат. Ошондон кийин сиздер момундай экен деп туруп токтотуп койгонго акыңар барбы? Акыбыз бар. Эгер мыйзам бузуу, туура эмес берилсе, биздин акыбыз бар. Мына мындан кийин токтотконго акыбыз бар ал. Биздин укук бар. Жок, ошону бар сиздер менен бирге текшерип, кандай мыйзамдуулугу берилди? Мыйзам чегинде берилди, мыйзам чегинде эмес берилдиби? Категориясы кандай? Жайыт категориясын уруксатты кимдер берди? Муну бар тактап чыгабыз. Экинчи дагы. Азыр. Экинчи дагы. Бул жер айыл өкмөтү болгондон кийин айыл өкмөтү сиздер ошол айыл өкмөтү менен кеңешип туруп анан кийин иш чара жасаш керек эле да. Жок, биз лицензия бергенди биз киришпейбиз, анткени биз аяк жакта бул геологиянын милдетинде турат, обязанностунда. Биз берилип азыр разработка баштайт го. Ушундан баштап анан карай баштайбыз. Азыр жана 18 деп атпайсызбы могу лицензиялар. Бүгүн баары кагазда эле турат да, бул жерде азыр кагазда турат. Ошо кагазын дагы мыйзамдуулугун карап чыгалы деп атабыз. Болду. Сүйлөштүк. Мына биз Орал айыл өкмөтүнөн 2 ай мурун 6 июнда биз экотек инспекция сокулуптун кат жазганбыз. Кат жазып экотек инспекцияга биз ушу Орал айыл өкмөтүнөн келгенбиз. Ошол жактын тургундары болобуз. Биз ушу көйгөй Байтик айылы, Башкарос айылы, ушу баардык айылдар биз чеккенде көйгөйдү чекпейт. Эмне үчүн ушу 8 азыркы карьерлердин камаздары бүт бар биздин айыл аркылуу өтөт. Балдардын баары чаңдайт, мектептин жанында чоң кирпичный завод түтөтүп иштеп атат. Ошону биз экотек инспекцияга 2 ай мурун жазганбыз, ушуну текшерип, ушу балдарга зыян болуп атат мектептин жанында кирпичный. Өйдө жакта биздин дачада элдер, аяк уже дачанын баары эле айыл болуп калбады азыр. Аякта да элдер жашап атат, кички балдар бар. 3 кирпичный завод ошо айыл тегеректеп турат. Түтөтүп атышат баары. 2 ай мурун жазган мына экотек инспекцияга айылдын атынан кат. Промежуточный ответ беришкен, Минэкономика разрешение берсе, биз барып текшеребиз деп. Азыркыга чейин кайра окончательный жообу жок. Регистрация болгон каттары бар, промежуточный ответтери бар. Ошол суроого мына кечээ күнү эле кат келди деп атат байке. Силерге чейин ушул биздин каттарыбыз жеткен жокпу? Биз Сокулуктун Ташбаевдин өзүнө жазганбыз, жолукканбыз. Исполненияга кол коюп бердик, болду. Ошо менен азыр ошо чечилет деген 2 ай болду. Чалсак отпускада, командировкада,
көчмөндөр оюнда жүрөт. Таппай калдык. Ошого жооп берип коесузбу? Бу боюнча эми мындай кылалы, тактап туруп сиздер менен биргеликте карап чыгалы, андан сырткары өзүм көзөмөлгө алайын, муну өзүм текшерип жыйынтыгын берем сизге. Жеринде текшерип, мына бул жигит менен мен такташып, жеринде текшерип жооп берем саны. Өзүм личный контроль кылам. Рахмат. Эми дагы бул биздин Аламидин район боюнча эко инспекциясын угуп коелу. Саламатсыздар, урматтуу район боюнча курултайдын катышуучулары, урматтуу тургундар. Сиз айтып аткандар могу эмен баары тең туура көтөрүп атасыздар. Анткени деген могу жаңы эле айтып кетпеди башында. 18 биринчи чалгындоого берилип, андан кийин бардык документтерин тактап турган иш-чара иштерин баштайт да уруксат кагазы менен. Бүгүнкү күндө 6 жана айтылып аткан субъектлер бар. Ошолор өздөрүнүн проектиси менен иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө текшерилген маалыматтар бар. Баягы өтө одоно бузган нарушениялар жок. Бүгүнкү күндө жана проект негизинде иштерин иштеп улантууда. Жанагы айтылган мурдагы берилип кеткен лицензияларды пока бизге регистрацияга келди. Алар ошол жана комиссиянын бирдиктен жаба турган жабылат, берилген ошо мыйзам чегинде каралып берилет. Болду. Бириле суроо болду. Урматтуу курултайдын катышуучулары, атыңды. Жок, сүйлөп. Мен Асанов Кубан Батырканович, электромеханик багбанчылык коомунун председатели болом. Биздин ушул коомдо 150дөй жашоочу жашайт постоянночо. Анан ушул именно ушул бос бөлтөктүн эң жакын жабыркаган адамдарынанбыз да. Биздин жаныбыздан ошол КамАЗдын баары өтөт. Балдарыбыз уже школго барат, садикке барат. Эртең менен кийип кеткен көйнөк кечинде уже аны кайра которуш керек, ал көйнөктүчү. Ал биз экологиябыз уже өзүбүздүн экологиябызды өзүбүз кайра чаңдатып бузуп атканыбызды биз билген деле жокпуз да, мисалчы. Ошол жердеги азыр айтып атышат, мисалы ошол КамАЗдар хоолор өтөт биздин жаныбызданчы, алардын скоростторун айтпай эле коелу. Жарышат ошол жерде. Знак жок бир дагычы. Пешеходный знак жок. Суу чачып туруу деген мисалы ушул кара эмелери каралат деп атат. Мисалы каралса ошонун баарын текшерип туруп, анан лицензия бериш керек эле. Ошолор 3 маал суу чачып туруш керек эле, элементарныйчы. Же болбосо кичинекей балдарга өзүнчө пешеход жасап бериш керек эле. Алар мисалы пешеходдон баспайт, жолдо басат. Пешеход жок. Жолдун жээгинде бактар болсо бопбос болуп калган, ал жашыл эмес да, күрөң болуп калган. Дачада болсо аба жута албайсың, ал жерде жер жемишти үзүп жөө деген жок. Жууйсуң, тазалап, анан качан ошондо колуңа тийсе жейсиң. Атак ошондой жашоочу. Анан ошонун баарын каралбаса, анан кантип анан бере берет лицензияны жөн эле. Мисалы жетөөнө берип коюп тур, жетөө мисалы жасаса болот эле да ошонун баарын буга чейин эле. Буга чейин жасабагандан кийин эми аны эмкиде деле жасабайт болуш керек деп ойлойм менчи. Эмки сөздү биздин аксакалыбыз Аскарбек Жумагуловичке береличи, бул кишинин оюн бир угалы. Эме жигит, жана Госком геология. Атың ким айнамай? Азиз. Сен мындайча айтканда Крыловдун баснясын айтпагын бизге. Мага ошол жерден кеткенче жана 31 лицензияны ким кол койду? Ошо мага берген фамилиясын. Мен билем. Бул Зилалиевдин убагында болгонбу же кандай? Ага чейин болгон, баштан баштап. Жок, Зилалиевдин убагында болгонбу? Ага киши 2014-жылдан бери анын учурунда да бар, ага чейин берилгенде да бар. Жок, Зилалиевдин колу барбы? Я. Көрдүңөр, айтпайт. Биз билебиз Зилалиев деген ким экен. Мен тети талашта, чаткалда. Момундай суу агып атат, суу болгондо суунун угунун баары алтын жатат. Открытый способ. Мына булар бир кездерде ошол жакта 31 фирма иште, анын экөө Кытайдан, бирок Казакстандан. Тет каскелеңдиге. Яйнанайын, карагылачы, ошол чаткалдан
жана ховодон чоң машинелер бар экен. Ошол жерден экскаватор менен казып, топуракты Кытайга алып кетип атат. Бул эмне деген ушундук? Бекер алып кеткен жоксан. Анан бизге комиссия бар, тияктан бар, кол коет, койбосо койбойт. Эстегесинин кереги жок. Азиз айнанайын. Мен мына атам согушта каза болуп ушул жерден, мына бул жерде Шорбашатта. Ошол жерде уй ферма болчу. Апам саанчы болчу, мына Каныбек билет. Мунун атасы апасы баардык ушул жерден сүт саап согушка чейин. Кол менен бушуп, сары май жасап, араба менен мясокомбинатка чейин ошол жерде приемдук пунктка барып өткөрүп турган кез. Мен апам билет ошону айтып берген. Эми ошол жана Шорбашатта чөбөргөндө бир карьер кылып коюптур. Карьер. Мен былтыр мына мен 78-80 келип калдым. Эми мына ошол атамдын жерине фундамент кояйын деп бир зил сурап барсам, бир жаш жигит 5000 сом дейт. Сен каялык жигитсиң? Таластык жигитмин. Айнанай, мен ошо Чүй областынын Килейген областынын совет ветеран төрагасы болом. Мен ата-энем ушул жерде согушка чейин ушул жерде иштеген. 31-жылы орталык иштеген артель. Элдемир колхоз эмес, артель болгон. Ошону биздин ата-бабаларыбыз баарыбыз турмушка. Эми мага ошону менин ата-бабам жатат ушул жерде. Менин атам согушта каза болгон, ушул жерде сактайм деп. Мен 6 айымда калгам. Анан мага таластык бир 25 бала 5000 сомго мага бир зил сатат имиш да. 3000 сомго берчи, бербей койду. Айнанай. Азиз, ушундай кылып сундук болсун. Токтоткула. Мына жана 31 эмес, азыр эми акта 9. 9-ту токтотуш керек. Могу азыркы бала туура айтып атат. Эртеден кечке, кирелден кечке ховолор кетет. Жолдун баары касылган, чаң. Мен айтып коеюн, давай мындай кылабыз. Бул Госком биологиянын кереги жок. Экология, сен биздин айтканды жазайсың. Токтотосуң. Биринчи, эгерде жанагы мына азыр канча иштеп атат могу жерде, Шоролдо, Шорбашатта. 9бу? 7. Элден мурун мынабу Азиз айнанайын. Мен эмки жумада Апаз Жумагулович экөөбүз президентке киребиз. Азиз, мен сага айтып атам, угуп тургун. Эмки жумада Апаз Жумагулович экөөбүз президентке киребиз. Муну жөн калтырбаш керек. Сен жашсың, алдыда өтө сөз береди. Сен жанагыдай комиссия болот. Анан тиги чечет, бу чечет. Анткенче эле 6 ай өтүп кетет дагы тетексан каза берет. Сен комиссияңды токтоткун. Бирөө келип ушул жерден касчы болсо, мына могу жерде Арчалы, башкарасы Кашкасудан атчандар бар, Апалчейне, жигиттер бар. Давай Апалчейн түшкү. Ага чейин. Ким айтат аны? Мына талас эмне кылып атат? Таластан топуракты алып Кытайга кетип атат Эркештам аркылуу. А бирөө айтат, ошоктон абагашени кылып кайра бизге алып келет. Мына Крыловдун башына. Могулар дагы бир баланы жазган жатты. Токтоткула. Могу азыркы жигитти мен аябай сезип атам да. Мен ушул жерде көп барам ары бери. Азыркы жетөөнтөн токтоткула. Кереги жок бирөө. Токтоткула. Эгерде Азиз айтып коеюн, мына сен ушул жерде катыштың, сен жооп бересиң. Ушул жерден эгер жана лицензияны бирөө келчү болсо, сенин комиссияңдын кереги жок, приказыңдын кереги жок. Мына могу жигиттер. Ал азыр отургузуп кой. Чоң рахмат.